негизи китеп окуу дегендин өзү адамдын бул кандайдыр бир интимдик иши да. Ага эч ким кийлигишип же болбосо сен бул китепти оку же бул коом муну окушу керек деген бир кандайдыр бир басым болбошу керек да. Ар бирибиздин өзүбүздүн гана интимдик ишибиз бул. Ким эмнени кааласа ошону окуйт да. Мен дагы ошол көз карашта, мисалы үчүн үйдөгү балдарыма мынакей могул манас китеп чыгыптыр, аябай кооз укмуш экен, кел оку деп отуруп алып окутпайм да. Бул мен баламдын өзүнүн тандоосу же болбосо жолдошумдун өзүнүн тандоосу. Мисалы биз үйдө деле өткөндө мен кайынсиңдим бир аз депрессия болуптур, анан ага мен мындай китептерди сунуштаңызчы, мен кайсы китепти окуйн дейт да. Мен сунуштай албайм дедим. Сен кир да китепканага каалаган китебиңди алып оку. Мен антип сага ушундай оор акыбалымда, психологиялык оор акыбалымда мен сага тигини оку, муну оку дегенге эч кандай акым жок. Сен азыр балким мотивациялык китептерди окусаң бул абалдан чыгасың, же болбосо адабиятты, көркөм адабиятты окусаң бул абалдан чыгасың десем, унчукпай кирип кеткен. Анан Элиф Шафактын китептеринин баарын окуп чыгыптыр да. Анан мага рахмат айтып атат да. Мен Элиф Шафактан каармандарынан өзүмдү көрдүм, өзүмдүн абалымды көрдүм, жана азыркы абалымдан чыга турган бир жолду көрдүм депчи. Ушул сыяктуу эле ар бир адам өзү китепти каалаган китебин окуп, мындай өзүнүн интимдик ишин өзү каалагандай башкара алат да. Биз эч качан басым кыла албайбыз. Рахмат, өзгөчө бир ой болду. Арабызда дүйнөлүк адабиятты кыргызча оку деген уран менен жашаган Бакытбек мырза отурат. Ал түрк тилинде, англис тилиндеги чыгармаларды түп нускадан, тарбиялык мааниси жогору китептерди түп нускадан котортуп жүрөсүз. Мен дагы сиз менен иштешип калдым. Мен сизге бул дал ошондой тарбиялык мааниси жогору жаштар үчүн, балдар үчүн, үй бүлөлөр үчүн китептерди котортуп жүргөнүңүздөй дал ошондой чыгармаларды жазган биздин арабыздан жазуучулар чыгат деп ойлойсузбу? Саламатсыздарбы? Мен китепстан басма катары кыргыз автор менен иштешпейм. Себеби бул жерде деле отурат айрым жазуучулар мага келгенде эң көп алып келген китептер башында бул санжыра, саясатчыларды мактаган, бирөөнү жактаган китептер алып келет. Мен көз карашыма төп келбеген китептер болчу, чыгармалар болчу. Ошодон келип принципиалдык түрдө кыргыз автор менен иштешпейм деп чечтим да. Керек болсо ошо Чыңгыз Айтматовду сындай ала турган бир чыгарма же болбосо ошону сындай ала турган бир публистикалык макала боло турган болсо, макалаларды топтом ошол китептерди сынчы ойлонду өстүрө турган, баары эле идеал эмес, эч ким деле идеалдыкка мындай идеалмын дей албайм. Ошондой кыргыз коомунун мындай ойгото турган китептер болсо чыгармакмын. Бирок тилекке каршы азыр андай көрө албайм. Бир гана балдар адабияты, балдарга арналган чыгарма болсо гана кыргыз автор менен иштешем. Бул боюнча биз мына Чынара Термичкова менен бир кичинекей китеп чыгардык, ошол эле. Балдарга арналган чыгарма бар деди, жок койсо жаза алган. Жазган учурда дагы ошол азыркы турмушту чагылдырган бир чыгарма жаза алышпайт да. Баягы эле түлкү, карышкыр, ат атам замандагы айыл чарба доорунун эле элементтерин чагылдырышат. Бүгүн дүйнөдө мына технология өнүгүп атат, коммуникация өнүгүп атат, интернет, WhatsApp, Facebook, чыгармалардын ичинде ошол электрондук почта, китепкана деген мындай элементтерди кошуп кетип турган болсо, азыркы жаштар, азыркы балдар деле бүгүнкү күн менен мындай айкалыштырып, интерпретация деп коебуз, ошол менен окуп кете алат да, ошондо кызыктуу болот. Эмеге келе турган болсок, мен көркөм адабий китептерге аларга мен тишим өтпөйт. Рахмат. Бирок мен сөзүмдү улатпай, бирок илимий популярдуу китептерде, негизинен англисче, түркчө китептерди которуп окуганда гана ушуну которуш керек экен дегенде, мен эң кыйналган нерсем ушуну которо ала турган котормочу барбы? Себеби котормочудан келет, анан редактордон келет, корректордон келет, анан мен да өзүм бир ай, 2 ай отуруп калган учурлар бар да. Бул мазмундук сапаты боюнча. Техникалык сапат боюнча, китептердин сапаты боюнча айтып кете турган нерсе, мына бул жерде жазуучуларыбыз, акындарыбыз отурабыз. Мындай китептин арка мукабасын жакшына жасаш керек буга. Арка мукабасында өзүңөрдүн авторуңардын биографияңардын окурманга кереги жок да.
сүрөттү тартып сүрөтүңөрдү коюп турасың канча жыл төрөлгөн анын китептин ичинде эле коюп койгон китепти мындай окурманды тартып кете турган баягы синопсис деп коебуз да же болбосо аннотация жок деген аннотация да синопсис болбосо да анан эгер ушундай эле көп сатылып аткан болсо мындай таанымал адамдардын 2 сүйлөмдүк 3 сүйлөмдүк пикирин берип койгула китеп ошондой китеп сатылат. Анан бул жерде мисалы жазып келдим эле убакыттар болуп калып атат. 17 китеп даярдоо үчүн 17 пункт даярдадым да 17 пункт менен иштейт экенмин. Анан бул талкууда аны баарын айтып кете албайм. Рахмат, бар болуңуз. Ошол Бакытбек мырзанын оюнан кийин мындай суроо келди да, балдар адабияты боюнча өксүктөрдү белгилеп атпайсызбы? Аз болсо дагы. Ошондо анда биздин жаңыдан жазуучулукка кадам таштаган жаш акын жазуучуларыбызга бул боюнча тренинг өткөрүү зарылбы? Мен ал боюнча тренингде өтө албайм. Эми бул жакта Кыргызстанда мына USAID-тин Окуу керемет деген программалар бар. Ошолор кандайдыр деңгээлде иш кылып атат. Эми чет элдик уюм жасап атат да. Кыргыздар өздөрүбүз эмнеге кылбашыбыз керек же эмнеге кыла албай атабыз деп ойлонушубуз керек. Же болбосо өзүбүз ойлонушубуз керек. Меценаттардан мисалы мен бүгүнгө чейин 27 китеп чыгарсам, ошонун 12-13-ü өзүнө кыргыз жарандардын Ош базарда мынамойшы селесе саткан баланын эле жардамы менен башталган иш да булчу. Өзүбүз кыргыздар өзүбүз приоритеттерибизди акчаны той ашка улак өткөргөнгө беребиз дагы анан кийин китепке мындай 100 000 сомду бер дегенде мындай кандай десем сараңданып калабыз да. Рахмат. Көркөм чыгармаларда болсун, котормолуу китептеринде болсун, орфографиялык, грамматикалык каталар абдан көп кездешет. Ошондой эле диалектик говордук сөздөрдү адабияттын нормасына, көркөм адабияттын нормасына салбай эле колдонуп жатабыз. Бул көйгөйдү кантип чечсек болот? Редактор, корректор катары. Биринчиден мен жумушумда кезигишкен каталарды айтып кетейин. Каталарды мен экиге бөлөм. Билбегендиктен кетирилген ката жана байкабагандыктан кетирилген ката. Байкабагандыктан кетирилген катаны бардыгы кетирет. Академик профессорлордун бардыгы кетирет. Академик профессор дегенде мен чыныгы деп белгилеп кетким келет, анткени калтыршыктар көп да азыр. Академик профессор болуунун өзүнүн жол-жоболору көп аябай. Анан кантип профессор, кантип академик батыл болуп калыш керекти жакында Эрлан Аскар уулу өзүнүн Facebook баракчасында жазды. Андай нерселер көп жазылат, бирок кызыксаңар окуп койсоңор болот, сунуш кылам да. Анан андайлар көп, ошондуктан мен белгилеп кетким келет, чыныгы академик профессорлор дагы байкабагандыктан каталарды кетирет да. Корректордун жумушу мына ошол байкабагандыктан кетирилген каталарды оңдоп, анан кийин басмага жиберүү да. Тилекке каршы байкабагандыктан кетирилген каталар гана болгон. Мындай таза корректурага келген жумуш азыркы кезде кыргыз тилинде дээрлик жок, чанда гана болуп атат да. Анан редакторлук жумушка болсо ошол билбегендиктен кеткен каталар оңдолуш керек да. Билбегендиктен каталарда дагы армандай деңгээлге бөлсө болот, категорияга десек болот. Мисалы көзүм чайыттай ачылды дегенде жок, көзүм чайыттай ачылган жок, көзүм умачтай ачылды, асман чайыттай ачылат деген мисалы ушундай эмес болса деп баягы бул эми биздин тилибиздин жабыркаган белгиси да. Ушундай оңдоолорду оңдогонго мүмкүн. Такыр эле мисалы Асан Корого малга жем берди деген сүйлөмдү мен мисалы азыр жөнөкөй мисал айтып атам. Бирок ушундай сүйлөмдөрдү Асан Корого малды айдап кирип жем бердиби же Асан Кородогу малга жем бердиби? Сен оңдойм дейсиң, оңдойсуң, бирок сен сөз түрдө автор менен же болбосо кардыр менен макулдашышың керек да. Сиз кайсыны айтайын дедиңиз эле? Мен болсом ушундай окшойт депчи. Анан редактура мына ушундай жүрүш керек. Бирок мындан дагы начарлыгы болот. Андайларды колдон келсе, мүмкүн болсо мындай кылсак болот да. Артка эле кечиресиз. Сиз дагы бир сыйра даярдыктан өтүп, кыргыздын фольклорунан баштап азыркы адабиятына чейин окуп, анан адабий даярдыгыңызды дагы бир сыйра мындай чыңдап анан жаза баштасаңыз жакшы болот эле деп артка жиберсе болот да. Тилекке каршы биздин өлкөдөгү экономикалык абал андай шартты бербей атат бизгечи. Биз экономикалык абал кылдырган нерсени кылып атабыз. Эгерде мен антип авторду же кардарды артка кетирсем,
анда ошол жердеги 20-30 кишинин айлыгы жакшы чыкпай калат. Ошол жердеги алды кардар деген бүгүнкү күндө акча. Акчаны мен жүгүртүүгө киргизбестен кайра артка кетиришим бүгүнкү күндө экономика ага жол бербейт да. Анан айла жоктон ошондой мындай бүтө элек бүтпөгөн, жазып бүтпөгөн, дагы көп иштелиш керек болгон тексттерди жүгүртүүгө киргизиш керек болот да. Мына ушундай жагдайлар бар. Анан эми буну экономикалык абалды азыркы кезде ким көтөрүп атат? Кыргызстандагы кыргыз элинин мамлекеттин экономикалык абалын кимдер көтөрүп атат? Ишкерлер көтөрүп атат да. Анан кыргыз качан сапаттуу китеп окуйт дегенде мен 3 шартты белгилейт да. Кыргыз качан сапаттуу китеп окуйт? Биринчи шарт сапаттуу китеп болгондо. Биринчи шарт бар. Сапаттуу китептер бар. Фольклордон баштап азыркы адабиятка чейин карай турган болсок, сапаттуу китептер бар. Чекеси ойлой элек эл тарабынанчы. Эл тарабынан эл окуп бүтө элек. Мисалы Айтматовдун чыгармаларындагы Айтматовдун айтайын деген ойлорун эл окуп бүтө элек. Арабызда сынган миллиондун автору турат. Аны окугула. Эң жакшы чыгарма азыркы кездеги. Арабызда Каныбек агай отурат, Каныбек Эманалиев. Илимий публицистикалык эмгектерин окуңуздар. Абдан сонун көп билим аласыздар. Анан бул жерде кеп мындай болуп атат да. Экинчи шарты сапаттуу китепти сапаттуу окуганга кыргыз даярбы? Ушунда болуп атат. Анан кеп пропагандада биз кандай пропаганда кылып атабыз? Пропаганданын күчү канчалык эле? Мисалы, пропаганданын күчү менен Эркинтоо гезити Советтик Кыргызстан болгон. Анан мен бир символикалык белгини айтып белгилеп кетким келип атат. Эркиндик, Эркинтоо менен азаттык деген аталыштын да. Эркин, азат. Бул төрөлгөндө эле, адам төрөлгөндө эле өзү менен кошо төрөлгөн укугу. Эркиндик жана азаттык. Эркинтоо. Эркинтоо бир убакта Советтик Кыргызстан болгон. Мен дагы белгилеп кетким келет эле, Советтик доордун муну менен мен Советтик доорду таптакыр эле жектебейм. Советтик доордун көп жакшы жагын көргөнбүз. Ошол эле учурда, ошол идеология негизинде Эркинтоо Советтик Кыргызстан болгон. Ал эми бүгүнкү күндө азаттык кандайдыр бир чектелүү аймак болуп калган жок. Анткени Олжой Шакир, Али Токтакунов, Идрис Исаков, Болот Темиров жана башка активдүү жарандардын жардамы менен жана алардын ушундай өткөрүп аткан иш-чараларынын жардамы менен бүгүн азаттык өзүнүн окурмандарына азаттык катары эмгегин улап атат да. Анан мына ушундай иш-чаралар, ушундай аянттар, площадкалар дайыма болуп турсун деп эле айттым. Рахмат. Биздин панелдик 3-чү панелдик талкуубуз кыргыз качан сапаттуу китеп окуйт деген темада болду. Биздин спикерлерибиз Китепке ичи басма үйүнүн жетекчиси Куштарбек Кимсанов, журналист редактор Бактыгүл Чыныбаева, Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бактыбек Абдуллаев, редактор корректор Жетиген Асанбек болду. Залдан суроо бергиси келгендер болсо кабыл алабыз.